Айымдар, биз эки типке бөлүнөбүз. Ал эми сиз кайсы типке бөлүнөсүз, комментарийга калтырып коюңуз. Мен өзүм кайсы типтемин, акырында айтам. Демек, биринчи типтеги айымдар, мен сабырдуумун дейт. Азыркы жашоосуна сабыр кылат, сабыр кылып турсам, бир күнү мага жакшы күн келет, бир күнү бакыт келер деген үмүт менен алар жашайт. Ал эми экинчи типтеги айымдар болсо, алар сабырсыздар. Менде сабыр жок дейт. Азыркы жашоом мага жакпайт. Мен чыдабайм дейт. Мен жашоомду өзгөртөмүн деп эмне кылсам экен деп алар тынбай изденип турушат да. Эмне кылсам болот экен дешип. Демек, биринчи типтеги айымдар өздөрүн сабырдуумун деп ойлойт, бирок чындыгында аларда сабыр жок. Алар ошол жашоого көнүп алгандар. Кыйынчылык аларга норма болуп, ал жашоого көнүп алат дагы, алар кыймылдагысы келбейт. Анан кийин эле мен сабырдуумун деп өздөрүн сооротушат да. Ал эми экинчи типтеги сабырсыз айымдар болсо, алар сабырсыз эмес, жөн гана өзүнүн жашоосуна көнбөгөндөр. Азыркы жашоо мага жакпайт, өзгөртүшүм керек, мен мындай жашабайм дейт да. Анан кийин эле мен сабырсызмын деп калат да. Жок. Алар жашоону өзгөртүү үчүн кадам таштайт. Ошол кадамынан тайбайт да, кете беришет. Аракет кылып, изденип, сабырсыз болушуп. Бирок ошол кадамдан тайбагандыгы үчүн дагы алар сабырдуу. Бирок өздөрүнүн сабырдуу экендигин дагы билишпейт да. Демек, чындыгында экинчи типтеги айымдар, алар сабырдуулар деп бөлүнөт. Сабырдын түбү сары алтын деп коет, бирок ал сабырды дагы туура колдонуу керек. Биз айымдар болсо, аны туура эмес эле колдонуп, мынакей мен сабыр кылып атам, Аллахыма жаккан сапаат бул дей беребиз да. Жок. Максатка жетүүдө аракет кыл. Аракет кылып жатып токтобогун, сабыр кылгын. Ошол мааниде берилген да. Демек, мен өзүм экинчи типтеги сабырсыз айымдарга кирем. Мени көп урушчу, сен шашмасың, сен сабырсызсың, сабырың жок, келинсиң сен, аялсың деп мени көп урушат болчу. Ким жазыла элек айымдар? Сабактарыбыз башталып атат. Мен бактылуу болом, жашоомду өзгөртөм деген айымдарды биз күтөбүз.